Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен баклажан салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге кызыл, жашыл болгарский, баклажан, помидор, крахмал, аройды, соевый соус, шпинат, уйдун тили, туз, маринованный коз карын керектелет. Алгач биз салатыбызга баклажаныбыздын сыртын арчып, салатка даярдап алабыз. Каалоочулар болсо сыртын арчыбай койсоңуздар да болот. Мен арчып алдым. Тең экиге бөлүп, чоң-чоң кылып турап аласыздар. Мен ромбик сымал кылып турап алдым. Чоң-чоң эле кылып турап алсаңыздар болот. Себеби дегенде баклажандарыңыз майга түшкөндө дагы да кичирейет. Ошондуктан чоң-чоң кылып эле тураганга аракет кылыңыздар. Баклажандарды турап алдык. Эми чоң идишибизге салып, үстүнө бир аз туз себелеп, жакшылап аралаштырып, 10-15 мүнөт койбой эле сразу эле картофельный крахмалдан салып, жакшылап тегиздеп аралаштырып туруп, орто отто майга кууруп алабыз. Баклажандарыбызды эки бетин кызарганча кууруп алабыз. Мына ушундай өңгө келгенге чейин кууруп алсак болот. Андан кийин болгарскийлерибизди дагы ромбик түрүндө кесип алып, аны дагы майга 1-2 минутага кууруп алсак болот. Көп куурубаңыздар, 1-2 минутта гана жетиштүү. Эми уйдун тилин сыртын арчып, чоң-чоң ичке-ичке кылып турап алабыз. Уйдун тилин базардан даярын сатып алсаңыздар да болот, же болбосо өзүңүздөр базардан сатып келип, 2 саатка жай отто кайнатып бышырып алсаңыздар болот. Ашкан уйдун тилин морозильникке салып, салат жасаарда гана алып чыгып, даяр иштетсеңиздер болот. Андан кийин помидорлорду дагы чоң-чоң кылып эле турап аласыздар. Маринованный коз карыныңыздарды дагы чоң-чоң кылып эле 4 бурчтук формада тураганга аракет кылыңыздар. Эгерде сиздерде коз карыныңыздар жок болсо, кошпой койсоңуздар дагы болот. Андан кийин шпинат. Шпинаттардын сөңгөктөрүнүн баш жагындагы сөңгөктөрүн алып таштаңыздар. Салатыбыз даяр болуп калды. Бардык кошулмаларды даярдап алдык. Эми турап алган этибизди 1-2 минутта кууруп алган болгарский, помидор, андан кийин 5-6 минутта кууруп алган баклажаныбызды, анын артынан эле соевый соус, аройды, кисло-сладкий соус баарын жакшылап колубуз менен жеңил-желпи аралаштырып алабыз. Салатыбыз даяр болду. Эми салатыбызды тарелкага салып, конокторго узата берсек болот. Тарелкага салып алдык. Үстүнөн мен бальзамический соус менен кооздоп койдум. Ар ким өзүнүн табитине жараша ар түрдүү кылып кооздоп алса болот. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик.